Саматбек Турдалиев жогорку билим алып учурда Ошмунун базасындагы клиникада ординатор болуп эмгектенет. Жергиликтүү бийлик шарт түзсө, айыл жергесине барып убактылуу иштеп келүүнү колдойт. Бирок тажрыйбасы жок жаш кадрлар айыл жергесине барып, өз тармагынан башка дагы ооруларды кароодон кооптонушат. Бир гана адам бардык оорулууларды аралашка туура келет да. Ошол учурда мисалы үчүн меники жалпы терапия бөлүмү, мен кандайдыр бир маалыматтарым бар үчүн биринчи, экинчи учурда жардамдарды көрсөтө алышым мүмкүн. Бирок башка узкий специалистти алгандар, мисалы үчүн хирургия, абдоминальная хирургия деп, же уролог болуп, жана дагы жөн кардиолог болуп калгандар жерлерге иштегени бара албай калат деп ойлойм да. Ош мамлекеттик университетинде бул жылы 250ден ашуун студент медициналык факультетин бүтүрүшөт. Аларды жумуш менен камсыздоону мугалимдер өз мойнуна алышкан. Аймактагы саламаттыкты сактоо мекемелери жана окуу жайдын кызматташтыгын бекемдөө максатында 2 жылдан бери бош орундар жарманкесин уюштуруп келишет. Бул жылкы иш-чарада 3 облустан биригип 431 бош орун бар экендиги аныкталган. Көп бүтүрүүчүлөр райондорго барбай, багы азыркы учурдун талабы болгондуктан Россияга жана башка мамлекеттерге иштегенге кетип калышат. Бирок ошол эле учурда карап көрсөк, түштүк регионунда, мисалы Жалал Абад областында 200ге жакын орун бош калып атат. Алыскы райондорго барбай, Ош областы боюнча 182 орун. Жаш кадрларды айыл жергесине тартуу үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан республика боюнча 150 жаш дарыгерге ар 3 айда депозит катары 33 миңден төлөп берүү иши колго алынган. Бирок социалдык салык сыяктуу төлөмдөр алынганда жаш дарыгерлердин колуна 20 миңдин тегерегинде гана акча тиет. Белгилүү бир деңгээлде бул программа өз ишин жүргүзүп жаткан менен жаш дарыгерлер муну менен маселенин баары чечилип кетпей тургандыгын белгилешет. Бүтүрүүчүлөрдүн айылга барбаган себеби айыл жергесинде тоол райондордо шарттын жетишсиздиги, медициналык техникалардын жетишсиздиги деп эсептейм. Айлыктын көтөрүлүшү менен өзгөртүү жок, өзгөртүү кичине көтөрүлүшү мүмкүн, бирок ошол бойдон калышы. Бир ставка менен айыл жергесинде иштеген жаңы бүтүрүүчүлөр үчүн 11 миңден ашуун айлык акы каралса, ошол эле ставка менен шаарда эмгектенгендерге 6 миңге жетпеген айлык берилет. Айрым бийлик өкүлдөрү аймактагы тургундарды медициналык кызмат менен камсыз кылуу максатында дарыгерлерди убактылуу үй менен камсыз кыла тургандыгын убадалашууда. Бирок маселе дале болсо курч бойдон сакталгандыктан министрлик жаңы демилге көтөрүп жатат. Эми шаарлыктар жакшы окуп, шаарлыктар эле тесттен өтүп кетип атат да. Айылдын балдарына өзүңүздөр билесиздер, мектептердин качествосын башкасын. Ошон үчүн биз азыр квота системасы киргизгиле деп суранып атабыз да. Себеби ошол чоң алайдан же болбосо алайдан балдар ошол жердин акимчилиги башкалар окутуш керек да. Балдарды окутуп мурдагыдай эле. Болбосо ошол чоң алайдан айыл жерине барган балдар гана кайтып келет да. Шаар жериндегилер барып турбай атат да. Алыскы аймактарда дарыгерлер жетишсиз экендигин саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү да тастыкташат. Ал эми айрым айылдар жогорку билимдүү дарыгер мында турсун, мейирман айымы бар жергиликтүү медициналык эмканаларга муктаж. 1000ден ашуун кожолугу бар Кара Суу районунун Бешмойнок айылынын тургундары да бул көйгөйдү чече албай келишет. Багыттама берүүчү айылдык эмкана жоктугунан ооруканага барып дарыланууда чоң маселе. Жаттым бир 5-6 күн жаткандан кийин айтты, "Кой көм" деди, "Мына жерде бир марапаттаган нежебиз бар. Sen ölüp kalasın bunday jassan." Bağırgın dedi. Elimi kötörüp turulbay kaldım demek. Baksam neme dedi. 6 gün jattım kırıl çekti. Je naprelina yok, je neme yok. Oşonda ama şu marapatçanın jakşı o şeyde işte falan jakşı eken bükölpükölse öde oldu yığılıp karmap durdu meni. Ana ne dedi, bu yerden men jakşı bola albadım dedi. Maga dedim etpep bir naprelina alıp berin men oblasına koyup görneyin. Barıp görünsem aytdı. Dedi, sen dedi barıp dedi, nemege düşüp gel dedi. Tamarapayaga barıp tutsam, girişi varken senin aperisi olasın dedi. Эле-теле жергиликтүү бийликке кайрылып келгени менен азырынча эч кандай өзгөрүү боло элек. Ал эми тиешелүү кызматкерлер айылда эмкана жок болсо, коңшу айылдан багыттама алса болот дешет. Алар билдиришкендей борбордук ооруканалар мыйзам боюнча багыттамасы жок келген жарандыда кабыл алууга милдеттүү. Бирок мындай учурда төлөм акысы жогору болуп калышы ыктымал. Көрүнгөн жерге фап ачып бер дегенге болбойт. Бул
ошол калктын саны жетиш керек ФАПтын. Ошол эле өзүңүздөр билгендей акча тартыштык болуп атат да. ФАП ачылыш үчүн ал жерге ошол достаточно элдин саны жетиш керек агачы. Эми элдин саны 10 миңден жогору болуш керек. Ошол 10 миңден жогору болсо анан ФАП ачылып штат берилет да. Анан кийин эми анын кошуна айыл өкмөттөр бар. Айыл өкмөт центринде бар. Ошолордон направление алыш керек да. Адистердин айтымында маселе мамлекеттик деңгээлде кыска аралыктын ичинде каралбаса, алдыңкы 5-6 жылда айыл жеринде дарыгерлердин жетишпестиги кескин жогорулайт. Ал эми медициналык билим алгандардын басымдуу бөлүгү контракттык негизде билим алгандыктан эч ким аларды бул же тигил жакка барып иште деп мажбурлай албайт. Ак халатчандар болсо, маселе мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп, натыйжалуу программалар иштелип чыкпаса, саламаттыкты сактоо министрлигинин жалгыз маселени чечүүгө кудурети жетпей тургандыгын белгилешет. Кенжебек Садыкова, Бектели Акылбек уулу, жумалык аналитикалык программасы үчүн.